Сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим копаркыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым. Ак сүйүмгө чөп жаңырды, сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим копаркыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым. Ак сүйүмгө чөп жаңырды. Азамат. Салам, Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Эфирде интернет жылдызы долбоору. Бүгүнкү менин коногум интернет аркылуу кыргыз жана дүйнөлүк шоу-бизнес өкүлдөрүнүн ырларын кавер аткарып, жаңыдан белгилүү болуп келе жаткан такылдаган тыңкыз Мээрим Тилебалдиева. Кандайсың? Баары сонун, рахмат. Маекти баштаардан мурун сени куттуктагым келип турат. Кечээ күнү кайсы бир конкурска катышып, биринчи орунду алыптырсың, жеңишиң кут болсун. Эгер мүмкүн болсо, ошол жеңишиң, конкурсуң жөнүндө айтып берсең. Кечээги конкурста ырдайын деп ырларымдын баарын даярдадым. Кантсе техникага байланыштуу ырдай албай калдык, бирок өзүбүздүн сыйлыктарыбызды алдык дагы. Анан ошол концертибизди Бүрсүгүнкүгө жылдырдык. Бүрсүгүнү Кудайым буйрса барабыз ошол жака. Бул канча ошол жактан катышуучу болду? Ким тараптан уюштурулду? Бул өзү Аламөдүнский район тараптан болду. Жана ошондой эле катышуучулар да аз дебейм, албетте. Көп деле болду. Бир мектептен 3-4 деги эле 5 окуучу чыкты да, бир мектептен эле. А мен өзүбүздүн мектептен мен эле жалгыз чыкканыма байланыштуу, анан ошентип бир мектептен көп эле окуучулар чыгып, ошол дагы санды көбөйттү десек да болот да. Мээрим, биз сенин кавер аткарып, видео жүктөгөн видеолоруңду калтырбай көргөнүбүз менен сенин өзүң жөнүндө маалыматыбыз азыраак экен. Анда эмесе өзүң жөнүндө, үй бүлөң жөнүндө кененирээк айтып берсең. Мен Тилебалдиева Мээрим Нурланбековна 2003 жылдын 28 декабрында Ош облусунда туулганмын. Оштун сулусу десем дагы болот. Учурда Бишкекте жашайбыз. Ошол жакта 1-классымдан 7 жашымдан бери эле ырдап келатам. Баарыбызга белгилүү болгондой эле ошол биз кичине кезибизде Керемет Көчтүн ырлары популярдуу болуп жүргөндүктөн мектепте Актан Акылайдын ырларынан да ырдап атактуу болдум десем да болот. Ошол Керемет Көчтүн ырларын да биринчи мугалимим Майрам эжеге ырдап бергенде, ал ошондо эле угуп, ошонун эртеси эле мени музыка мугалимиме алып барды. Ал мага ошол биздин мектепте 3-4 жыл иштедиби, 3-4 жыл ичинде минус менен ырдаганды үйрөттү. Кайсы жеринен токтош керек, кайсы жеринен ырдаш керек. Ошого менин биринчи мугалимим Майрам эженин дагы музыка мугалимим Бактыгүл Кыязовнанын экөөнүн тең салымы чоң. 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушинтип ырдап келатам. Кавер тартууну мен 8-класстын, мындайча айтканда 2019 жылдын 31 январынан баштап баштаганмын. Үй бүлөң чыгармачыл адамдарбы же кимдер ырдайт? Балким бир туугандарыңан бирөөсү ырдар, Үй бүлөмдөн мендей кезинде негизи чынын айтканда апам ырдачу. Балким ошондо мага Кудайым бергендир. Үйдөн мен эле жалгыз ырдайм учурда. Бир туугандарым эч кимиси музыкага кызыкпайт. Ар кимиси ар кандай да. Ошентип мектептен дагы азыр учурда дагы пандемия болуп калды, бирок буга чейин мектептин иш-чараларына активдүү катышып жүрөбүз. Ушинтип алдыда дагы көп пландар бар. Негизи ырчы болуу оюм менде кичинекей кезимден эле келген. Буга чейин мугалим боломбу деп ойлогом, бирок кийин түшүндүм мугалим болуу меники эмес экенин. Андан соң ошентип өзүмдү дагы ырчылык жаатында өзүмдү көрө алдым десем да болот. Жүрөгүмдө музыка ушунчалык түпкүрүнөн орун алган. Музыка дайыма күнү-түнү болсо дагы оюмдун баары музыка десем дагы болот. Өзүң музыкалык мектепте окуйсуңбу же? Мындай эле орто мектепте окуйм, Лебединовка номер 3 музыкалык билим алган эле эмесмин.
мындайча айтканда тубаса талант десем да болот, Кудайым берген талант да. Качантан баштап Инстаграмга видео жүктөп киргизип ырта баштадың? Инстаграм аккаунтум 2019-жылдын 9-январында ачылды. Ал мен болсо кавер тартууну 31-январдан баштагам да, ушуну менин жакын досум үгүттөдү да. Ушинтип кавер тартып киргизбейсиңби деп. Андан соң мен тез эле тарткан жокмун. Үйдөгүлөр менен да сүйлөштүм. Кантсе да үйдөгүлөр менен жашагандан кийин кавер тартам, ата-апа ушинтип колдойсуздарбы мени десе, алар айтты, биринчи кавер деген эмне деп сурашты. Мен бир видео тартып, ырдын биринчи куплети менен кайырмасын тартып, мисал катары үйдөгүлөргө көрсөттүм. Алар ошол үчүн тез эле колдошту, макул болушуп, батасын дагы беришти. Жакында эле сенин белгилүү ырчы Мирбек Атабеков сенин видеоңду өзүнүн соц баракчасына жүктөп, сага жакшы каалоо тилектерин айтып, комментарий жазды. Чынында бул нерсе күтүүсүз болду окшойт сен үчүн, күттүң беле? Негизи өзүңүз деле билесиз да, Мирбек байкенин ырларын дегеле мен эмес, башкалар дагы ырдайт десем да болот. Орустар дагы ырдап чыгышат. Анын көрөт деген ой менде башында болгон эмес, такыр эле. Бирок киргенде аябай биринчи шок болгонмун, дагы ишене албайчы. Чын эле койду меникин депчи. Ал эми Мирбек байке менин видеомду ушул койгонунун себепчиси болуп, Кудайым ошо Омар байкени калыс кылган экен. Баарыбызга белгилүү Омар Жанышев мен ырдаганды Мирбек байкеге жиберген экен. Мен деле өзүм жибергем, бирок мен баары бир деле запросто калмакмын да. Ал запрос карабайт эле билем да. Анан ошентип Омар байке Мирбек байкеге жиберип, ошентип видеом анын аккаунтунда чыгып калды да. Ошентип азыр сүйүнүп отурабыз. Биздин жылдыз хитмейкер менин видеомду өзүнө салды депчи. Кудайдан да бар нерсе. Кудайым ушинтип насип кылыптыр. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун демекчибиз. Дагы кайсы ырчылар колдоп турушат? Ырчылар менен кайсы ырчылар менен мамилең жакшы? Ырчылар менен баары менен эле жакшы байланыш бар. Кудай бурса акырындык менен баары менен таанышып келатабыз. Ар бирин бирден айтпайм, баары менен эле Кудайга шүгүр баары эле көрөт менин ырларымды. Өзүңүз деле менин каверлеримди көрсөңүздөр керек. Бир эле Мирбек Атабеков, бир эле Нурлан Насип эмес, ар кайсы ырчылардын ырларын ырдаган жагат да. Мен аларды бөлбөйм, могул жагат, тигил жагат деп, баары эле бирдей жагат. Анткени ар биринин өзүнчө таланты бар, ар бири өзүнүн бир таланты менен өзгөчөлөнүп турат десек дагы болот да. Ошондуктан ар кандай тилде ар кайсы ырчылардын ырларын ырдаган жагат да. Бир эле орунда турган келбейт. Ар кайсы жааттан өзүмдү сынап көрүү жагат да, ошол жаатында алдыда кетип жатабыз. Сен ошол чет элдик ырчылардын чыгармаларын дагы кавер аткарып келатасың, анан чет тилдин ырларын ырдаган сага оордук жаратпайбы? Балким англис тилин жакшы окуйсуң же чет тилдерин жакшы билесиңби? Мектепте кандай окуйсуң? Бул ыр жаатына келгенде биринчи ошол ырды MP3-син көчүрүп алабыз. Жана ошондой эле аткаруучу кайсы жеринен кандай ырдайт ошону угабыз. Андан соң анан минусовкага өтөбүз да. Биринчи тез эле кээ бирлер ойлоп калат, сен тез эле минусовкага өтөсүң депчи. Жок. Биринчи ошол жогоруда айтып кеткен эле аткаруучунун кандай ырдаганын угабыз. Кайсы жеринен кандай кылабыз, ошону угуп, андан соң минусовка өтөбүз да. Ошентип анан англисче, испанчаларды мындайча айтканда бир жума жаттайм, бир жума убакыт кетет ага. Ал эми өзүбүздүн тилде болсо, онун билгенден кийин 3-4 күн же болбосо 2 күн десек да болот да. Кантсе да өзүбүздүн тилибиз болгондон кийин кыргыз тили ушундай бат жатталат да. Ошол англис тилине келгенде эле аз жогоруда айткандай эле бир жума кетет. Жакшы, ошол сен келечекте ырчы болгуң келеби же бул ырчылыкты жөн эле хобби катары кабыл аласың? Мен келечекте ушул жол менен кетким келет. Кудайым буйруса, мындан да ушул ырчылык менен дагы өзүмдүн жолумду улап кетким келет. Анткени ушул кесип меники экенин түшүндүм да. Жүрөгүм менен берилип айтып коет го, эгер сен каалаган бир нерсеңе жеткиң келсе, ошого сөзсүз түрдө убакыт табасың депчи. Ошол бекеринен айтылбаптыр да. Мен иш кылып атсам дагы, китеп окуп атсам дагы баары бир да музыка ырдайм.
Ушул бир жуманын ичинде жаттап ырдайм деп калдың. Анан азыр деле жаттаган ырларың болсо керек. Анда эмесе биздин көрүүчүлөргө дагы ырдап бербейсиңби? Баарыбызга белгилүү болгондой эле Карла Марисондун Disfruto мындай айтканда испан тилиндеги ырдан бир куплет кабыл алып коюңуздар. Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosas, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No defallaré, contigo yo quiero de ser. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, cuidar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh. Деп бүтүп коесуз. Рахмат. Ошол сен ырдап жаткандан кийин видеого тартат же өзүң эле тартасыңбы? Кандай кылып чыгарасың? Мен ырдап жатканда видеого өзүм тартам. Башында өзүңүздөр билгендей эле кадимкидей селфи кылгандай эле видеого өзүмдү тартам. Азыр учурда видеолор ошентип тартып жүргөндү көрүп туруп, азыр кальциевый лампа баарыбызга белгилүү да, ушуну алып беришти. Ошол менен дагы жеңилирээк болуп калды да, колуңду кыйналбай элечи. Ошентип азыр кальциевый лампа менен негизи өзүм оператормун десем да болот. Классташтарыңча мектепте дагы мындайча айтканда звезда болсоң керек, э? Ооба, мектепте дагы баары менин атымды билбегендер ырчы кыз деп айтышат. Билгендер Мека, Мерим, ар кандай айтышат да. Ошентип акырындык менен келатабыз алдыга. Кудайдын буйругу менен дагы көп максаттарыма жетсем деген кыялдарым бар. Жакшы, сонун маек курдук, Сенин дагы Мерим, атыңа затың жарашкан, абдан Меримдүү сүйкүмдүү кыз экенсиң. Ошол жылдызың жанып, келечегиң кең болсун, Анда эмесе маегибиздин соңунда сенден дагы бир музыка чыгарма күтөлүк, ырдап бер. Ал эми азыр сиздерге апалар аман болсун деп Самара Каримованын Мен дүйнөнү апам менен тааныган бир куплет кабыл алып коюңуздар. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган деп апаларыбыз ар дайым аман болсун демекчибиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей интернет жылдызы долбоорунун алкагында кавер аткарып жаңыдан таанымал болуп келе жаткан Мерим конокто болду. Биздин маек жаккан болсо, анда YouTube каналыбызга катталып, жана алдына жакшы гана комментарийлерди жазыңыздар, жана жакты белгисин басып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.